том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что Мы работаем в прямом эфире. Менин атым Гүлназ Камарали кызы, мен жамааттык медианын кабарчысы болом. Мен Базаркурган районундагы, Жалал Абад областындагы Огантал айылынан келдим. Менин негизги максатым ушул айыл жергесиндеги көйгөйлөрдү көтөрүп чыгуу, аны ошол жергиликтүү кеңешке, ошондой эле башка жетекчиликке жеткирүү максатым ошол болгон. Биздин мультимедиа борборубузда ошол элдин көйгөйлөрүн көтөрүп чыгабыз. Негизинен бул жакка келүүмдүн негизги максаты ушул аялдардын укуктары, аялдардын гендердик сезимталдыгын ойготуу миссиясы менен жүрөм. Анткени мен ошол аялдар менен иштегенде алардын айылдагы аялдардын гендердик тең укуктуулугу жоктугун, алар ошол өздөрүнүн укуктугун билбегендигин мени түшөлтү да. Ошондон улам мен ошол көйгөйдү көтөрүп жүрөм азыр. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане.